Assalamu alaikum. Adiletli Jaranдар kanalını görücülörü, Жалбат шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына бүгүн биз Ташбулак айылынын Аймарал участогунда турабыз. Чакырган экен бизи бир жолугуп кеткиле, көйгөйлөрүбүздү, проблемаларыбызды угуп кеткиле деп. Бул участок негизи Жалабат, мына Жалабат, о жолдун ар жагы Жалабат, бул жагы Сузак. Не проблема это? Бул жак эң жакын остановка кайсы жер? Остановка наракка чыгыш керек. Ошо. Капуста мында да, капуста да, ошол жер. Ошол жака чыгасыңар, барыңар. Жазын кышын, жаанысы, бала чака бар же. Кыштын күнү кыйыныраак да, ошол жака чыгып барыш керек, шаар жака. Мен дагы мэриядан адам чакырып койдум. Ана мэрияда жаз. Мэрия өзү эле кылып койсо болот эле дагы. Мэрияга карабайт экен да бул жак. Сузакка карайт экен да бул жак. Биз ушу кыйналып ысыкта, суукта, Салам балдар алейкум. окуулардан кеч калат. Өзүбүз нерсе алсак көтөрүп келе албайбыз. Ошон үчүн силерден суранып. 8-ди, 9-ду айлантырып койсоңор. Ушул жакка чоң конуш окшойт да бул жак. Кечиресиз, мен билишим боюнча бул жерде кызыл китептер жок. Барбы? Алгансыңар, Бар. Эми мисалы качан жергиликтүү кеңешке качан жана болду эле? Шайлоо 17-18би? 1 жыл, а? Былтыр апрелде. Ошондо депутаттарыңар келип, жаза обещание берип кеткендир, а? Келбегенби? Бул жерде добуш жокпу? Бар, биз неме кылбай эле жөн эле шайлап коебуз. Өзүбүз эле эстейбиз десең барып. Ошо мисалы проблема мындай шайлоонун алдыда келет, асмандан аял берем депчи. Андайлар болбоду. Болбоду. Махабатча сүйлөсүн, махабатча. Башка проблема бар анда бул жерде ошо маршрут жок экен да? Маршрут. Асфальтты кана кылып берсе. Кайрылгансыңарбы бийликке өзүңөр? Жок, эч качан кайрылбайбыз да, жаккана ким чыкканыбыз. Мисалы ушул жерде эле өзүңөр мындай уюшуп, ошо депутаттарыңарга, районго, акимге кайрылып көрбөйсүңөрбү? Биздин Аймаралда депутат бар экенин билинбейт ака. Да. Жок, эми не обязательно олар Аймаралды же Ташбулак же там Ырысты эле это бөлүнбөйт да. Алар депутат болгондо район боюнча караш керек. Карабайт. Эми алар өзү өткүчө эле ак бакта кичине сурам ишетет кийин, бирок куйругуна ham карматпайлар, күрөт барып эле качып. Ана бири айыл депутаттары, бири жерде Идака деген бар. Дагы мыякта ким аттары бар. Айыл депутаттары, Айыл депутаттар. Алар ар ким өзүн ойлойт. Бул көчөлөрдө ойлойт. Олар чоң жол тандабасты минип келип кетет дең, э? Булар жөн рекламасына келет. Так, азыр это кылып турайт, а? Мыналар айтып алгыла. Урматтуу жашоочулар, негизи бул бийликтин кыла турган иши да. Биз жаранбыз да. Биздин проблемаларды чечүү үчүн ошол бийлик болуш керек да. Бийлик негизи ошол биз жарандардын шартын, коопсуздугун түзүп бериш керек. Ошондуктан биз эми элдин атынан эртең Жалбат шаарынын мэри менен сүйлөшүп көрөбүз. Анткени эң жакын маршрут бул жака Жалбат шаарына карайт экен. Ошол маршрутту узартып, ошол жерден бир жер тапсак да, маршрутту узартып бергенге. Анткени билебиз, наркы жерде 3 маршрут турат да, 109, 108, кийин 110 2 маршрут бар. Кальцо. Бирөөсүн болсо да, бул жерге узартып бергиле депчи. Бул Бир эле узун жолда ушучу эң узун оңой жол ушул эле туура келсе. мындай айылды паккасы кайсы жер? Центровой жери. Ушул жер окшойт, а? Центральный ушер ортосун айтканда ушер. Хотя бы ушул жерге келип жана кыла турган кылып. Мына бизде алдында жаңы магазин курулуп ушерге келсе деле. Азыр мурдук картада келип, ошо сиз айткандай пак боло турган
10 avı, 10 nemesi var. Мына жерлер өзі берілбейді да, бұл мемлекеттікке. Высоко линия өткенде. Енді бұның санитарный зонасы бар. 10-15 метр ғой. Осы жерді мэрия алып, кішкене тегіздеп, шағыл-пағыл қылып дегендейші. Конечный остановочный пункт кылып, а? Но Скозловтың бияғы бош та. Ошо тура эле. Нелерде эле бош жерлерге, конечно, Районның территориясы. Эми Аны қылып береді. Анткені маршрутный линиялар жеке меншіктікер да. Мисал, біздің деле, мен осы Скайдың директорының өзі, бізде 2 линия бар, 105 менен Қарасуда. Аны біз өзіміз не деп қойдық? Гражданский не деп қойдық, ошол службага уведомление берилип узартып койсок болот да. Азыр ошо мэр менен сүйлөшүп, кийин бул жердеги осонун ээлери менен сүйлөшүп, 108 би кайсы ошону узартып койсо болот да негизичи. Биз ошону суранып айтып көрөлүк. ооба, негизи 9-8 Кийин мүмкүн болсо силер бир чогулуп арыз жазып берсеңер коллективныйчи. Жөн эле баягы ооз-эки мындай болду эмес. Биз барып ошо каттатып, ошо негизинде аракет кылып көрөлүк. Азыр мына видео тартатканда эле элге деле жетет да, бийликке деле жетет мисалы. Азыр булмага чейин биз кайрылбаган себеби бизде азыр айылда эл көбөйүп калды да. Бизде чыгыш проблема болуп калды. Бала чакасы менен сайдыкка барыш кыйын болуп калды. Жок, кагаз киргенде алар милдеттүү түрдө 14 жумуш күнү ичинде жооп бериш керек да. Эгерде кандай необоснованный жооп бере турган болсо, анда биз өдөөгө кайрылыш керекпиз. Мынайке биз юридикалык жактарын кылдык, бирок ошого карабастан туруп, бийлик маселени чечпей атат депчи. Да, жүрсөз. Бийлик кантип чечет? Нерге алып маршрутта кайерге турат? Маршрут тура турган жерге Мына жерлер бүт алып койгонда. мамиле бүткүл эмес. Мына бул деген высоковольтный линия, бунун түгү берилбейт. Бул санитарный зона болот. Мисалы, мына магазин деле бул мыйзамсыз болушу мүмкүн. Анткени мына линия кокусунан үзүлүп түшкөндө, ол эки жака жайылып түшөт да, ошондуктан берилбейт. Бул жерди алып, ош тегиздеп эле шагыл төгүп, мындай бир нерсе кылса болсо керек да. эми бир жолун тапса болот да. Жол тапса болот да эми. Айран бош. Айерлер бүт сатылып кеткен, мен билем. Полный сатылып кеткен. Оно бизден 110дагы турган жер жок деп каттап айтат го. Биз барып кайка турабыз деп атат. Менин оюмча ондай эле стоянкасы, ондай эле проблема эмес. Себеби бул жерге кирсе бирден эле машина кирет. Жок, проблема Bir эмес. maşına gider, bir maşına gider. Bir maşına ağzından mınдай abo жолун чекесин. Жок, ал шопурларга шарт түзүп бериш керек да, биринчилерге эмес. Алып келбейт экен алар. Шопурларга шарт. Күн ыстык деп турбай атат, көнөкө жок деп нерде дагы. Аны келип, кальцой, мына бердерде азыр иштеп атат. Факт көрүп атабыз го. Келет 10 минут алып убакыт бар, 5 минут алып убакыт бар эле кетти. Жерге андай кылып, аны диспетчерский башка шарт түзө турган. Андай болбосо деле келет 10 минут алып убакыты аралыгында канча убакыт бар. Ошондо токтойт. Келген эл, токтолгон элди алып кетти. Мындай көргөн айланып өрсө деле. Кальцовый кылып эле да, а? Азыр эми сөйүм мындан жерде чоң эле станкасы турат. Бирде андай болсо керек. Бир эле линия ачылып, сураса бир эле линия сурап атабыз. Главный шаарга жетиш. Башка микрорайондор бара тургандар ушу шаардан алып кете берет. Туура. Жогору жактагылардын аттарын койсоң гана жол оңдолуп атат өзү. Оңдолбой атат өзү. Коп койгула да бир жерге. Коюп алып ана эртең кайра жооп берип жүргөн. Ясно, мына бүгүн ушул жерде ушул айыл конуштун Эл көп. тургундары чогулуп көйгөйүн айтып атат. Каяктан өкүл? Жөн эле ушу. Адилеттүү жарандар YouTube каналынын негиздөөчүсү. Ошол арыз менде бар, мен жазып коңгуларга койдуртуп койгон бир 30 адам бар. Менде турат ошо 109-ту каттатып бергиле, 110-ту каттатып бергиле деп жазып койдуртуп койгон. Кааласаңар берем арызды. Арызды алып, менен ким байланышты? Эртең бир офиске таштап койсоңор, биз барып мэрия каттатып койлук. Болор тайрымыз ошого копия чыгарып коелук. Жүзөн арек сатта келип атат. 110 келеби? Азыр биз сурап аткандар делечи, же бизде бир балабыз, жебикабыз, жакабыз болса, алда тирилик кылайын деп көчөгө чыгып атат. Мынакей ушул жерге келип, убактын өткөзүп, бензин кетирип, келип кетип атканда биз чыкпасак, алар да барды качат да бул линияга. Актабаса, расходуна келип туруп 2 адамды алып эле кетип атса, мына менин билишимче мына эртең менен 7-де 6:30-дан иштейт. Bir günde 3-4 reisi var.
бери келип туруп адам чыкпаса 4 адам менен 20 сомду алып алып кеткенде аларды актабаса ал дагы биз өзүбүз арыз менен кайрылдыкпы, ал бийлик тараптан бизге маселени чечти, биз колдонушубуз керек. Бийлик бирөөнү жумшап чыгарып койгону менен ал дагы тиричилик кылайын деп чыгат да убакыт турабы. Мен ошол линиялардын Главный аны биз пайдаланышыбыз керек. Анан шаардагы неде аз 600 метрден башка маршрут бар, ошол жака чыгып алып кете берсек, анда булардын тиричилиги актабаса 2 айдан кийин жабылат. Пайдаланышыбыз керек. Каттайт, эл көп өзү население көп чыгат. Ошо 110убуз 2 саатта каттайт. 2 саат биз кеч калып калсак 5 мүнөт эле. Бул жака жарым саат басып чыгабыз. Ошон үчүн ошону дагы көбөйтүп бергиле деп суранабыз. 110ду дагы или бул Ошо арыз ошентип жазылган. 2 саат эмес, бизге жарым сааттан айланып турса, орточо болот, жарым саатта эл чогулат. Эми тура эле силер жарансаңар да. Бул мамлекеттин бийлиги бар да. Ошол жарандардын проблемасы үчүн ошол бийлик отурат да тайынча. Талабыңар тура эле. Эndi болду. Рахмат. Барыңарга.